Алапка кесиптик колледжинин кыргыз тили окутуучусу Мырзабекова Назира Ташбаевна кыргыз тили дисциплинасынын 2-курстары үчүн этиштин татаал формалары, алардын мүнөздүү белгилери. Бул сабакта биз эмнени үйрөнө алабыз? Этиштин татаал формаларынын мүнөздүү белгилерин өтүү менен биз этиштин татаал формаларынын ар түрдүү белгилерин ажырата алабыз. Этиштин татаал формалары эки жандан ашык этиш сөздөрдүн бир мааниге бириккен тобу аркылуу уюшулат. Бирок алардын тутумунан түзүп турган бөлүктөрү берген маанилер боюнча бирдей даражада болбойт. Алардын бири кыймыл аракеттик негизги маанини билгизет да, калгандары анын маанисин толуктайт. Грамматикалык жактан ал маанини жыйынтыктайт. Мына ушул өзгөчөлүктөрүнө карай татаал этиштер эки топко бөлүнөт. Негизги жана жардамчы этиш болуп. Негизги этишке жардамчы этиш көмөкчү болуп кошулса, этиштин татаал формалары болот. Этиштин татаал формалары негизги этиш жана жардамчы этиш болот. Мисалы катары карап көрөлү. Жаркынай жылмайып койду. Мында жылмайып койду татаал формада келди. Мен үйгө бара жатам. Бул татаал этиш. Мында кыймыл аракет жөнүндөгү негизги түшүнүк чакчыл формасындагы алардын биринчи түгөйлөрү жылмайып, барат аркылуу берилет. Ал эми экинчи түгөйлөрү аларга кошумча маани киргизүү менен грамматикалык жактан жыйынтыктайт. Демек, негизги жана жардамчы этиштер маанилик жактан, грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп уюмдашып келип, кеңири мааниде кыймыл аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары деп аталат. Негизги этиштин чакчылдын негизги этиштер боюнча сөз кылабыз. Негизги этиш чакчылдын а, э, ый, ып, ханы мүчөлөрү менен жасалат. Ушул формалар менен жасалат. Мисалы, класста сабак жүрүп жатат. Окуучу чарчаган жеңе баштады. Кайрадан эл тынчый баштады. Султанмурат ордунан тура калды. Мында чакчылы этиштердин негизги мааниси сакталып калды. Негизги этиштер лексикалык маанисинин, баштапкы маанисин дайыма сактайт да, чакчыл формада турат. Жардамчы этиш. Жардамчы этиштер төмөнкүдөй маанилерге ээ. Биринчи, баштапкы лексикалык маанисинен ажыраган болот да, абстрактуу мааниде болот. Ошондой эле негизги этиштер аркылуу берилген кыймыл аракети тарабынан билдирилет. Негизги этишке кошумча маани киргизе алат. Ал эми мисалга көңүл бурабыз. Унчукпай тура берди. Этиштер сөздөргө кошумча маани берип турат. Мисалы, эмнегедир ошол күндөр эсиме келе түштү. Бексултан жаш балача ыйлап жиберди. Бул жерде түштү, жиберди деген сөздөр жардамчы этиштер болду. Мында бул сөздө негизги лексикалык маанисин тактабастан өз алдынча маанини туюндурду. Негизги жана жардамчы этиштердин орун алуу багыты да туруктуу. Башкача айтканда, негизги этиш, жардамчы этиш. Демек, чакчылдар менен жак формасындагы этиштин айкашы дайыма эле этиштин татаал формасын түзө бербейт. Мисалы, жигит не дээрин билбей, оңдойсуз сана баштады. Мында оңтойсуз сана баштады деген сөздөр бирдей эле каражат катары колдонулду.
Mında bar iki sözden çakçılığın A formasına karabastan birinci etişteki oңтойсuzana küldü degen sözlörдү alsak, ekөө teң öz alınca leksikалық мааниге oldu. Ал эми экинчи мисалдагы оңтойсузана баштады деген сөздү алып карасак, мында чакчылдын А формасы менен уюшулган оңтойсузана деген сөздөр баштады деген жардамчы этиштер аркылуу уюшулду. Дайыма жардамчы этиш менен негизги этиш биригип негизги этиштин татаал формаларын түзөт. Демек, мындай түзүлүштөгү катар келген этиштердин алардын жак формасындагы түгөлөрүн өз алдынча лексикалык мааниге жана эместигин чечүүдө ролду ойнойт. Мисалы, ал жылмайып үндөбөдү. Ал жылмайып койду. Биринчи мисалдагы этиштин ар бири өз алдынча мааниге болду. Ал эми экинчи мисалдагы этиштер татаал формалуу болду. Ал эми негизги этиш менен жардамчы этиштин байланышы жолдорунун системасы чакчылдын негизги А, ый, ып, ганы, мыш формалары менен уланат дагы жардамчы этишти түзөт. Көнүгүү иштейбиз. Көңүл бурабыз. Бул көнүгүүдө силер көп чекит ордуна татаал этиштин формаларын коебузуңар. Экөө караңгыда темселеп жүрүп, куурап түшкөн челектерге бир далай чогултуп келди. Мында туура жоон келди деп таптыңар деп ишенемин. Экинчиден, булактын боюнда жакшы шамал тийбеген ыктоого от салышты деген сөздө негизги этишти табабыз. Мында негизги этиш жага салышты. Булактын боюна жакын шамал тийбеген ыктоого от жага салышты деп таптыңар. От барган сайын алоолонуп, денеге жагымдуу бир аптап тартып бара жатты. Демек, мында жатты деген этиш. Эми бүгүнкү өтүлгөн сабак боюнча чакан тест иштеп көрөлү балдар. Негизги этиштер лексикалык баштапкы маанилерин дайыма сактайт да чакчылдардын кайсы формаларында турушат. А, е, ый, элек. Б, ган, ар, бас мүчөлөрү. В, ып, ган, мак мүчөлөрү. Гсы, е, ый, ып, ганы мүчөлөрү. Кана эми балдар ойлонобуз, туура жооптор. Гсы жооп туурасы. Ал эми чакчылдар менен кайсы формадагы этиштердин айкашы дайыма эле этиштин татаал формасына карата бербейт. Биринчи А чак, Б негизги, В жардамчы, Г жак. Ал эми туура жоопту ойлонобуз. Гсы туура жооп экен, жак формада келет экен. Балдар бүгүнкү сабакты түшүнгөн болсоңор, саламатта калгыла.